Сүлүктүү шаарына жаңы мэр дайындалды. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык Кадыркулов Максат Тургуналиевич Сүлүктүү шаарынын мэри болуп дайындалды. Жаңы дайындалган мэрди президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев шаар тургундарына жана мэриянын жамаатына тааныштырды. Ыйгарым укуктуу өкүл жаңы мэрди алдыдагы койгон максаттарды аткарарына ишеничи чоң экендигин белгилеп, жооптуу иштерде ийгиликтерди каалады. Максат Кадыркулов 1987 жылы Атбашы районунун Акчар айылында туулган. Үй бүлөлүү кесиби боюнча юрист жана экономист. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин юридикалык факультетин, ошондой эле Ишенала Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин эл аралык экономика жана менеджмент институтунун финансы жана кредит багыты боюнча аяктаган. Белгилей кетсек, буга чейин Сүлүктүү шаарынын мэри болуп дайындалган Халбеков Абдысамат Дыканбаевич өз арызынын негизинде жумуштан бошотулган. Ошондой эле Сүлүктүү шаарынын биринчи вице-мэри Ташев Бабабек Эргашевич өз каалоосунун негизинде кызматынан бошотулду. Сүлүктүү шаарынын мэри катары аткарып баштайт. Бул киши баарыңыздар тааныштыңыздар. Алыскы Нарын областынын Атбашы районунан келип, ушул жерге жетекчи болуп дайындалды. Сүлүктүү шаарындагы биздин Кыргыз Республикасынын борборунан эң алыскы шаары болот. Ошондуктан мен ойлоймун, бири-бириңиздерди түшүнүп, туура иштеп кетесиздер деп.